капчыгыбыз кагылат, сабагыбыз башталат, жалкоолукту таштайбыз, сабагыбызды жакшы маанай менен баштайбыз. Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Жакшы эс алып турдуңарбы? Эс алуу күнүңөр кандай өтүп жатат? Анда эмесе балдар, сабакка көңүл бурабыз. Бүгүн биз балдар орус эл жазуучусу Ушинскийдин «Айбанаттардын талашы» деген жомогун окуп таанышабыз. Сабагыбыздын максаты жомоктун мазмуну менен таанышасыңар, текстти окуп түшүнүп сүрөттөп айтып бересиңер, үй жаныбарларына аяр мамиле жасоого тарбияланасыңар. Кана балдар, баарыбыз ойлонуп көрөлүчү. Силер кандай үй жаныбарларын билесиңер? Жашылап ойлонуп, баарыбыз ой жүгүртүп көрөлүчү. Сен жашаган үйдө кандай үй жаныбарлары бар? Болсо, сага кайсы үй жаныбарлары жагат? Эмне үчүн жагат деп ойлойсуңар балдар? Кана балдар, сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Бул жаныбарларды силер көрдүңөр беле? Аттарын билесиңерби? Кана баарыбыз ой жүгүртүп көрөлүбү? Азаматсыңар балдар. Албетте бул үй жаныбарлары болуп эсептелинет. Мен силерге жомок окуп берем, силер болсо кунт коюп окугула. Кана эмесе көңүл бурабыз. Айбанаттардын талашы. Уй, ат, ит, үчөө кимисинин ээси жакшы көрөрүн талашып калышты. Албетте, мени, деди ат. Анткени буурусун менен маласын тартып берем. Токойдун отун алып келем. Өзү болсо мени минип алып шаарга барат. Менсиз анын күнү өтпөйт деп ат өзүн мактап сүйлөп жатты. Аттын сөзүн угуп турган Уй, андай эмес, ал мени өзгөчө жакшы көрөт, деди. Мен анын бүтүндөй үй бүлөсүн сүтүм менен багам, деп Уй дагы адамдардын жашоосундагы өзүнүн ордун баса белгилеп айтып жатты. Аттын, Уйдун сөзүн угуп турган ит ырылдап: «Жок, мени», деди. «Мен анын баардык мал мүлкүн кайтарып берем», деп ит дагы борсулдап өзүнүн кылган иш-аракетин айткысы келип турду. Чындап эле ит дагы адамдардын жашоосундагы өз орду бар жаныбарлардын бири болот эмеспи балдар? Эртеден бери алардын талаштарын угуп турган кожоюн акырын басып келди да мынтти: «Эй, болбогон талашты койгула. Силердин ар бириңер өз ишиңер менен баалуусуңар. Ошон үчүн мага керексиң». Демек балдар, жомок силерге жактыбы? Жомок кайсы айбанаттардын талашын чагылдырды? Кана айтып көрөлүбү? Балдар, жомоктун мазмунуна түшүндүңөрбү? Айбанаттардын талашы эмне жөнүндө болду? Адамдын жашоосун буларсыз кандай элестете аласыңар? Силер сүрөттөн көрүп тургандай, үйгө тапшырмалар мал келди. Үйгө тапшырма балдар, текстти түшүнүп окуп, үй айбанаттарын сүрөтүн тартып келесиңер. Ошону менен балдар, бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Келерки сабактан көрүшкөнчө саламат да калгыла балдар. Балдар, бүгүнкү айбанаттардын талашы жомогу силерге жакты деп ойлойм. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.